Бизде бүгүн конокто Улуттук университеттин өкүлдөрү келген. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин социалдык жана гуманитардык илимдер факультетинин деканы Камчыбек уулу Мырзабек мырза жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Мураталы Сатымкулов агайларыбыз келген. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Таңыңыздар менен. Кандай келдиңиздер? Негизи эле мугалимдер сиздер таңды кантип баштайсыздар? Кээ бир инсандар кофе менен баштайт экен, ал эми кээ бирөөлөр таңкы көнүгүүлөрдү жасоо менен баштайт экен. Же болбосо гезит окуудан дегенде. Албетте. Жаңылык көрүүдөн дегенде. Биз эми педагог катары, Улуттук университеттин адамы катары ушу балдарга кандай сабак берем? Бүгүнкү күн кандай натыйжалар менен, кандай бир жетишкендиктер менен коштолот деген ой менен башталат да. Негизи мугалим адам ушу ой менен ойгонуп, ой менен уктайт го. Анан физический, же болбосо физиологический тамак жеп, кофе жеп, же да бир башка бир ал эми башка кесиптин ээлерине тийиштүү өзгөчөлүк деп ойлойм да. Бизде Кудайдын кулагы сүйүнсүн, өзүңүз айткандай, бул 31-жылы эмес 32-жылы жылы педагогикалык институт деп аталган да. Анан 1951-жылы 30 августта, мына бүгүн 30 августта ошол кездеги Советтер Союзунун башчысы болгон, эми ар кыл мүнөздөмөдү алып жүргөн Иосиф Виссарионович Сталин деген адам бар эле. Ошол адамдын указынын колу менен Кыргыз мамлекеттик университети деп токтомго. Анан ошол мен кичине эле тарыхый экскурста ошол Сталиндин чыгарган топту указы жок. Анан ошол указды биздин экинчи этажга чыгып бараткан жерден илинип турар эле. Анан ошол кездеги студенттер, ошо биздин аталарыбыз, апаларыбыз, эжелерибиз, Улуттук университет менен бул Кыргыз Республикасында, Кыргызстанда бардык эле үй бүлөлөр байланышкан да. Бирөөнүн атасы, бирөөнүн тайтасы, бирөөнүн кызы, бирөөнүн баласы дегендей. Ошондо ошол студенттер ошол указдын жанына барып, Сталиндин колунун подписи, колунун жанында сүрөткө түштүм деп ана жиберер экен. Ошол 30 август 1951 жылы Сталин деген ошол кийинки жылдарга чейин бизде имаратта жасалгаланып турган. Улуу адамдар, бизге чейинки улуу агайлар, эжекелер ушуну айтып калар эле да. Мына ошол үчүн сиздин жана сөзүңүзгө да. Жакшы. Бул абдан кубанычтуу күн болгон деп айтайын. Жакшы. Ал эми Мураталы агай, сиз айтып өтсөңүз, Улуттук университеттин босогосун аттаганыңызга канча жылдын жүзү болду? Канча убакыттан бери эмгектенип келатасыз бул университетте? Улуттук университетке биринчи келгенде бул абитуриент болуп 1996-жылы келген. Мына быйыл 21 жылдын жүзү болуп турат. Өзүм муну Улуттук университетте иштегениме мына быйыл 11 жылдын жүзү болуп атат. Мында башка жакта иштеп, андан кийин илим жолуна түшүп, ошол илим жолунда иштеп келип атат. Сиз мына ушул университетте кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы катары айтып өтсөңүз, быйылкы жаңы окуу жылына Улуттук университет канча студентти кабыл алды? Бүгүнкү күндө Кудай буйрса айтып кетсек, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл студенттердин саны кичине көбүрөөк кабыл алдык. Жылына биз мындайча айтканда пландаштырганыбызда 6.000-6.000ден ашуунун пландаштырабыз. Кабыл алганыбыз 5.500 студент кабыл алабыз. Анын ичинде контракт, бюджеттик, анан магистратура, анан колледжден кийинки, анан чет элдик жарандарды кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө кабыл алуу комиссиясы толук ишин бүткөн жок. Магистратура багыты боюнча жана чет элдик жарандарды кабыл алуу боюнча 1-октябрга чейин өз ишин улантат. Контракттык негизде
Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн кабыл алуу комиссиясы бүттү. Жакшы. Мына ушул эле суроо Камчыбек Мырзабек агай, кечиресиз, сизге сиз улуттук университетке качан келдиңиз эле, эмгек жолуңузга канча жыл болду бул университетте? Мен бул Кыргыз улуттук университети менен өмүрүмдүн көпчүлүк бөлүгү байланышып калды да. Мен келгениме быйыл 32 жыл, 33 жылга кетти да. Советтер Союзу мезгилинде дел 1985 жылы кичинекей абитуриент катары келгем. Ушул улуттук университеттен башка бир мекеме окуу жайларга же болбосо башка жакка барган да жокмун. Ушунда окунуп бүттүм. Ушул улуттук университетте иштеп келатам. Улуттук университеттин өзүнө тартып турган бир касиети бар, өзгөчөлүгү бар. Ооба. Бул улуттук деген сөздүн, улуттук деген статустун берилиши бекер эмес да. Бул тарыхый жактан шартталган. Көпчүлүк учурларда баягы кичине бир азыр баарыбыз тең мындай Кудайга ишенген адамдарбыз, Кудайдан деп коет эмеспизби? Бул биздин кыргыз улутуна берилген бир ырыскы. Улуттук университетте канча бир агайлар, эжелер иштешти, канча бир илимпоздор, мугалимдер иштеп келүүдө. Быйылкы жыл мына 2017 жыл университет болгонуна 66 жыл, педагогикалык институт болгонуна 85 жыл. Мына ушул юбилейлик куракта жаңы окуу жылына жакшынакай бир тилектер менен, жакшынакай бир ойлор менен дагы кыргыз улутуна, мамлекетибизге, республикабызга жаңы бир ири салымдарды кошобуз деген ой менен келүүдөбүз. Кудайга шүгүр, окуу процессинде, окуу методикалык жаатында болсун, илим жаатында, же болбосо жөн эле ушул мектепти бүткөн бала кичине курак жагынан карасаңар деле, курактык өзгөчөлүк, психологиялык өзгөчөлүк жагынан карасаң, кичинекей эле бала болуп келет. Ошол улуттук университетке келип, анан кайра улуттук университетти бүттү дегенде бир жаш адамдын, чоң адамдын баягы жашоого багыт алган бир кичинекей адамдын деңгээлинде кетет. Мына ушул учурда улуттук университетте бизде жанагы тарбия маселеси же болбосо адамдык касиеттерин, адамдык адам болуу деген бир чоң адам болуу, жана инсандык социализация процесстери ушул жерден өтүп атат да. Ошон үчүн мен быйылкы мына коллегам жоопту катчынын бизге кабыл алып берген абитуриенттерине ушул 5,5 миң, 6 миңге жакын абитуриенттерин студент болдум. Мен быйыл Жусуп бала сагынатындагы, өзүңөр айткандай орто кылымдагы улуу ойчул бала сагынатындагы улуттук университеттен, Кыргыз улуттук университетинин бир мүчөсү катары, студенти катары деген ушул бир жакшы сыймыктануу менен айткан ойлорун мындай жакшы актайлык деген ойдобуз да. Андан жакшы. Мурат Алым мырза, айтсаңыз, быйылкы жылкы бүтүрүүчү абитуриенттер көбүнесе кайсы кесипти тандашты? Бизде билесиз, улуттук университетте 23 факультет бар. Анын ичинде 60-тан ашуун багыт бар. Эми быйыл тандабады десем болбойт, жаңылышам. Эмне үчүн дегенде абитуриенттердин баардык багыт боюнча жакшы. Эң биринчи баардык багытты. Эми кээ бирки багыттарыбыз туура заман талабына ылайык келип калат, келбей калат. Ошол себептен көпчүлүк багыттарыбыз, мисалы үчүн бир 6 багытыбыз кабыл алынбай калды. Тилекке каршы. Кудай буйрса, бул багыттар боюнча эми келерки жылдары иштей баштайбыз, студенттерди кабыл алган. Бирок көпчүлүк, мындайча айтканда, бир 90% бизде багыттар толду. Эми билесиздер өзүңүздөр, тил жагын азыр абитуриенттердин көбү тил жагына көңүл буруп атат. Ошол тил факультеттери алдыңкы орундарда ээлейт да. Ошол себептен бизде тил, англис тили, французский, немецкий,
Анан ошол багыттарда студенттер көбүрөөк. Мындан жакшы. Бир жылдары абитуриенттердин басымдуу бөлүгү юридикалык жана экономикалык багыттарды гана тандап кеткен учурлар болду эле. Азыркы учурда бул шарттар кандай каралууда? Юридика экономикалык факультет өзүнүн деңгээлин жоготкон жок. Кайра эле ошондой эле абитуриенттердин талабы ошол көбүрөөк ошол факультеттерге көңүл болуп атат. Эми айтып кетсек, басымдуу көпчүлүгү өзүнүн багыты боюнча азыр мындай абитуриенттер өзүнүн ою боюнча көбүрөөк ташат. Мурда ата энеси мындай көз карашы менен караган болсо, азыр абитуриент өзүнүн көз карашы менен акырын биздин министрлик тарабынан, билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ошол абитуриенттерди кабыл алуу боюнча 10-июлдан баштап 26-июлга чейин бул гранттык орундарга, бюджеттик орундарга тур менен өткөрүү бекитип койгон. Ошонун негизинде ар бир абитуриент өзүнүн кесибин тандоо боюнча акырын ойлонуп, кайсыга таштайын деп ошол азыркы жалпы республикалык тестөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча өзү тандап алышып атат. Ошол себептен басымдуу көпчүлүгү өз ойлонушуп атат. Керектүү багыттарды. Албетте ушул суроого мен мындай бир өзүмдүн оюмду айтып коеюн деп. Жакшы болот. Бир жылдары жаңы көз карандысыздык суверенитет деп ар бир мамлекет, Советтер Союзунун ар бир республикасы өз жолун тандоо учурларында, алгачкы мамлекет эркиндиктин жылдарында бул юридикалык, экономикалык кесипти тандап, ошол кесиптердин бул турмушта жашоодо көрүнүп турган бир мындай бир маанилүүлүгү мына бүгүнкү күндө мына ааламдашуу процесси болот. Бүгүнкү күндө баягы кечээкүнкү 5 жыл мурунку, 10 жыл мурунку, 20 жыл мурунку абитуриентке караганда заман өзгөрдү. Жаш адам азыр жаңы технологиялар багытын. Же болбосо информатика, программалоо кесиптерин. Мына азыр өтө эле актуалдуу болуп турган психология багытын. Же болбосо дагы бир ушуга сыяктуу өтө бир мына бүгүнкү күндө мен дагы ушуну кошумчалайм. Азыр бизди курчап турган, коомду курчап турган кайсы көйгөй болсун, же болбосо Кыргыз Республикасы эмес, жалпы дүйнө боюнча бир кандай бир маселе турат. Ошого ааламдашуу процессинде жаш адам дагы, абитуриент дагы аралашып калды да. Ошого жараша коллегам айткандай чет тилин, англис тилин билсе, бул адам дүйнө жүзүнө мындай керек адам турбайбы деген. Бул маалыматтык азыркы технологияларды өздөштүрүп алса, бул азыркы бүгүнкү замандын учурдун талабына жараша адам турбайбы деп. Же болбочусу ар бир адамдын өзүнүн жанагы кечээкү күнү эле, мурдагы күнү эле ата энеси же болбосо бир тууган байкеси, эжеси, сен юрист болосуң, сен сот болосуң, сен болсо мындай болосуң деген ойдон азыр мындай бир жаңы нук өтүп баратат да. Бунун өзү жакшы көрүнүш да. Жакшы көрүнүш. Албетте улуттук университет 100гө жакын. 100гө жакын 98 адистик багыттар бар. Бардык турмуштагы адам ишмердүүлүгүнө керек болгон кесип биз барына даярдыкка биз өзүбүз да даярбыз. Окутуучулар, профессор курамыбыз дагы мүмкүнчүлүгү жетишерлик. Ошондуктан бул азыр Кыргыз Республикасынын жарандыгын жаңы алып, мына мен келечекке багыт таштап атам деген бул өзү өтө жакшы психологиялык бир жагдай болуп турат. Жакшы. Агай суроом бар эле. Быйылкы жаңы окуу жылында Улуттук университетте кандай өзгөрүүлөр болууда? Мен ушул Кыргыз Улуттук университетинин патриоттары катары айтайын да. 38 жыл оңой эмес, канча бир жылдан бери байланышып келдим. Кыргыз Улуттук университети быйылкы азыркы келе жаткан жаңы окуу жылына жакшы бир абдан бир тилек менен кадам таштоодобуз. Албетте көптөгөн проблемалар, анын ичинде материалдык болсун, анын ичинде дагы бир башка проблемалар бардык уюм
мекемелерде бар. Бирок бизде бүгүн мына ушул окутуучулар курамынын, профессордук окутуучулар курамынын, студенттерибиздин, аспиранттарыбыз, магистранттарыбыздын баарынын ушул духу азыр жаңыланууга, илим билимге жакшы бир жетишкендикке ээ болууга, жакшы бир психологиялык бир дух менен келүүдөбүз да. Ушуну мен баса көрсөткүм келет. Албетте бардык жерден алдыга умтулуп, мынакка улуттун жүзү болгон улуттук университетте иштейм, улуттук университетте окуйм деген ушул сезим ар бир улуттук университет тиешелүү адамга тиешелүү болуп турат да. Ошону айтып коеюн дедим. Эң сонун Мураталы агай, Мырзабек агай, азыр сиздер учурдан пайдаланып, бул камерага карап, биздин телекөрүүчүлөргө жана келе турган студенттериңиздерге кутман таң каалап, ийгиликтүү күн каалап кетсеңиздер болот. Рахмат. Бүгүнкү телекөрүүчүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү 30 август 2017 жылда сиздерге мына тарыхый окуяны эскерип калдык. Ошол учурдагы ата апаларыбыздын, ошол учурдагы улуттук университеттин фундаментин андан мурун эле түптөлгөндөчү, бирок ошол университет деген макамды, статусту алып аткандагы ой тилегин бүгүнкү күндө ошо ишке ашса экен деген мен ушу сиздерге кааларым. Албетте ал бир учурларда адамга ден соолук керек экен, ал ден соолук физикалык эле эмес, психикалык да ден соолук керек экен. Дем күч бардыгына ушул сиздерге жаңы окуу жылына абдан жакшы тилектерди каалайм да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эл, биринчиден мына бүгүн сиздерге рахмат, ушунчалык чакырып бизди Кыргыз Улуттук университети жөнүндө кабыл комиссиясы жөнүндө агайым айтып кеткендей, эң негизги биринчи бул алдыбызда кирип келе жаткан биздин эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап кетким келет кыргыз элин. Бардык элиме тынчтык, амандык, бакубатчылык, ден соолук болсун ар дайым. Элибизде тынчтык, амандык болсун эң биринчи. Экинчиден айт майрамыңыздар маариф болсун. Ошол биздин улуттук университетке келген жаңы кадам коюп жаткан биздин мына бизде жарлыктар чыгып атат, абитуриенттен студент болуп өтүшүп аткан биздин абитуриенттердин баарына ийгилик окууларында бардык үй бүлөсүнө тынчтык каалап кетким келет. Өзүмүн бардык университеттеги иштеп жаткан жааматка деле эң негизгиден ден соолук, ийгилик, ынтымак каалайм. Чоң рахмат. Жакшы. Сиздердин дагы бир ирет 66 жылдык университет макамын алган күнүңүздөр кут болсун. Жана дагы эртеңки эгемендүүлүк майрамыңыздар менен. Ишиңиздерге албан Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин социалдык жана гуманитардык илимдер факультетинин деканы Камчыбек уулу Мырзабек мырза жана дагы мына ушул университеттин кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Мураталы Сатымкулов агайларыбыз болуп өттү.